Assalamu alaikum, урматтуу bir тугандар. Урматтуу bir тугандар. Meni şu эң өкүндүргөнү, şu биздин Ак үйдө, же болбосо şu влиятельный кишилер, же болбосо саясий серепчи дегендер эле көп. Бирок эчтекени прогноз жасай албайт экен да бизде. Чындыгын прогноз жасай албайт экен да. Да элге таанылып калган кишилердин ичинен бирөөсү да прогноз жасай албайт экен. Hatta mınау шайлоо учурунда жөнөкөй көчөдөгү таксистерден бери айтылып жүргөн. Эгерде мекеним Кыргызстан өтүп кете турган болсо, чоң жаңжал башталат деп. Элдер айтып жүргөн. Мен ушуну өзүм президентке жакындай албасам дагы, ошондой депутаттарга айткам, мынаны карабайсыңар, айтпайсыңар, дебейсиңер деп. Мекеним Кыргызстанды өткөрүү. Же болбосо мына билимдиктериң өтүп кетсе да, по-моему, анча-мынча баягы чыдап жүргөн кыргыз чыдайт эле. Мекеним Кыргызстан өтсө, сөзсүз жаңжал болот деп жүрүшкөн. Эмне үчүн? Потому что мына Райым деген жигит жөнүндө ушундай каттык жаман сөздөр элдин арасында көп болду да жүргөн. Ушундай дейт, акчасы түгөнбөгөн миллионер дейт, таможник дейт, ууру дейт. Же ол өзү чыгып, мен ондой эмесмин деп актаган жок. Элде ошондой ой пайда болуп калган, өтө бир чорный зло деп. Же бул Матраим жөнүндө Сооронбайды эч ким жек көрбөйт элдер. Сооронбайды өтө эле жаман көрүшпөйт. Бирок Сооронбайды дагы жаман көрүп калган жери ошо Матраим жөнүндө же ак дебейт, же көк дебейт. Мына ошол прогноз туура чыкты мынакей. Мекеним Кыргызстандын аркасынан ушу жаңжал чыкты. Түшүнсөңөр? Мына эми мындан биягына кандай прогноз болушу мүмкүн? Айтып атасыңар, Садыр Жапаров ошо силердей эле бала чындыгында. Ошо Адакам сенен сәл начарыраак даже. Текебаев сенен да начарыраак саясат жагынан. Бирок бул ал искренний бала болуп чыкты азыр. Түрмөдөн наркы беркин ойлонуп чыкты. Анын үстүнө бул жерде баягы кыргыз элинин айкөлдүгү, боорукерлиги. Жөн эле түрмөдө жатса дагы балким мынчалык жабышпайт эле. Атасынан айрылды, баласынан айрылды, уулунан айрылды, элим деп турат дайым. Силер азыр дагы прогноз жасай албай атасыңар. Азыр бабанып, сабанып, бардыңардын аркаңарда ашып барса миллион киши бар, ишенип койгула. Мен айтып атам силерге. Ашып барса миллион киши бар, баягы идеологический же болбосо бир кандайдыр бир связь, тууганчылык связь, жердешчилик связьда миллион киши бар. Бүт барыңардын аркаңарда. Жапаровдун аркасында калган 5 миллион бар. Барбаса дагы сезимдеринде пата кылып отурат. Ошон үчүн силер ойлобогула, ойнобогула лучше. Азыр Жапаровго мүмкүнчүлүк бергиле, 2 ай сурап атат, 2 ай. 30 жыл чыдаган эл 2 ай чыдай албай каласыңарбы? 2 айда бул туруктуулук алып келет. Стабилизация кылып койсун, анан выборлор болот деп атат. Анан кайра чуркайсыңар дагы баягы эле методдоруңар менен. Силер эле келесиңер, башка эч ким келбейт, дагы эле силер келесиңер. Же болбосо келбей калсаңар мынча өкүнөсүңөр, силердей эле акылдуу балдар үйдө эле отурабыз, эч бригадада эле болбой. Силердей эле кыйын кишилер үйдө эле отурабыз. Аким деле болбой, айыл өкмөтү деле болбой, иштеке болбой эле, өлбөй эле. Мынанча болгон мен президент болбой калам деп бузылдап атып, вообще кыргыз элин жок кылып албагыла. Азыр дагы бир прогноз келип атат. Секен жыландын куйругун уйтутуп чыгарып коюп атышат. Жикун аскерин киргизебиз. Жикун аскеринен коркпойт кыргыз эли, билип алгын. Ошондо толук элиңин убалына калып, шорлуп, тим эле ошо акчаң менен чет мамлекетке качып кеткен болсо, өмүр бою ыйлап жүрүп өтөсүн айтып коеюн. Жикун аскерин киргиз. Жикун аскерин киргизсең эле баса калат деп ойлоп атасың сен. Анткени сен эч кайсы милицияны же болбосо эч кайсы катардагы офицерлерди ондой тарбиялай алган эмессиң. Сага кызмат кылбайт, ол уже элге кызмат кылат. Орустун армиясы келип кыргыздын балдарын уруп аткан болсо, тетик автоматчан офицерлер, кыргыздын жоокерлери жөн турбайт. Сенин командаң укпайт, Өмүрбек. Угал. Кичине прогноз кылганды үйрөнсөңөр, качан билин, качан калп эле амбицияңар менен жүрө бересиңер. Элди кырып ала турган болдуңар го. Давай сразу либоюң токтот, Адахамбадымаров. Текебаев бир 2 ай унчукпай турлачы, же болбосо жөн жардам бергиле, же болбосо жөн эле туруп турган, 2 айды көрсөңөр эми мына Жапаровго 2 ай чыдагыла эми.